Жаңы жылыңыздар менен силер Главная ден соолук подкастын көрүп жатасыңар. Аялзаттын негизги баш оорусу жаңы жылда кандай даамдуу, кызыктуу бир тамактарды, өзгөчө тамактарды үй бүлөсүнө жасайм деп. Ошон үчүн биз бүгүн нутрициолог Адисти Ая Сейсенбайды чакырдык. Биз бүгүн туура, бирок аябай даамдуу сонун тамактарды жасайбыз. Күтсөңөр, күтпөсөңөр да бүгүнкү эфирге мен силерге конокко келип, баарыңарды жаңы жыл келаткан жаңы жыл менен куттуктап, анда эмесе баштайлы. Бүгүнкү силерге арнаган аябай даамдуу, биринчиден эң негизгиси ден соолугуңузга пайдалуу болгон тамактарды жасайлы. Кандай тамактарды жасайбыз бүгүн? Эми бүгүнкү чыгарманын убактысы аябай кенен болсо, көп тамак жасамакпыз. Менин оюмча бүгүн биз десерт, кичинекей балдарга, чоң кишилерге деле арналган туура десертти жасайбыз, анан закуска. Эң сонун андай эмесе баштайлы. Эң негизгиси ал бат эле бир 15 мүнөттө баары даяр болуп калат. Анда эмесе баштайлы. Биринчиден мен айтып кетерим, көп аялдар баягы оңой крупаларды алат, дайым 5 мүнөттүк суу менен куюп коюп, мен сунушташым силерге андай крупаларды албагыла, дайым майдаланбаган, майдаланбаган, бүтүн бойдон көп убакыт бышкан крупаларды алып, бүгүн мен силерге көргөзөйүн, овсянка деп коебуз, злаки деп. Ушундан бат эле 15 мүнөттө кандай десерт кылсак болот? Печеньки. Биздин эле кадимки бананды алабыз, монтип, анан оңой болсун деп эзип алабыз. Мен эзе берейинби? Мейли. Эзе берсеңер болот. Анан өзүңүз бул десертти үйгө барып жасайсызбы? Ой, обязательно. Балдарым таттууну жакшы көрүшөт. Күндө тамактан кийин бирдеке таттуу сурашат. Бул эми эң оңой, анан пайдалуу, зыяны жок. Сахар кошпойбуз. Аллергия болбойт, Жок, сахар кошпойбуз. Эч кандай сүт кошулган же бир ун кошулган десерт болуп эсептелинбейт бул. Баарыңар билесиңер овсянканын пайдасын, бирок мен айтып кеткендей эле, көп убакытта бышкан овсянканы алгыла, жана 5 мүнөттүктү албагыла, анын эч кандай пайдасы жок. Бүт витаминдери уже кетип калган болуп эсептелинет. Ошон үчүн эми ушуну калганын 3 банан алдык. 3 банан. Эми анын айта кетерим, канча үй бүлөңөрдө канча адам болсо, ошого ылайыктап өзүңөр эле. Биз азыр мындай пробный кылып көргөзүп берейин. 3 банан деп алдык. Примерно канча кишиге? Эми биздин студияда азыр баарыбызга жетет. 4-5 кишиге. Мындай алып туруп эле, ушул овсянка менен бананды, мен көрөм, атайын перчатка кийип алып, эфирде аябай элдердин эмес алдында тазалыкты сактап дегендей. Ушундай эле жөн эле колду таза жууп, Ооба, албетте өзүңөргө, үй бүлөңөргө өзүңөр тазалыкты сактайсыңар да. Ушинтип банан менен эчтеке кошулбайт. Банан 2 эле ингредиенттен, көрдүңөрбү? Аябай жөнөкөй экен. Анан биз берип койсору мага уже даярдап алган кагазга, духовкага 15 мүнөткө азыр көрсөтөм, монтип эзип жакшылап туруп. Мынтип кичинекей эмелерди Ошондо канча мүнөт бышат бул? 15 мүнөт, 180 градуска. Ар бирөөнүн духовкасы ар кандай иштейт, анда карап билиш керек. Мындай жапыс толук кылып делеби, өзүңөргө каалагандай форма кылып жасап алсаңар болот. Эң оңой, келдиң, жасадың, салып койдуң, 15 мүнөттөн кийин чыгардың, ысык чайды бал менен алып алып, анан дагы көргөзөм. Балдарга өзүңөргө берердин алдында органический шоколадты эритип туруп, үстүнө же кооздоп, же өзүңөр кааласаңар ягоды деп койсо болот, аны да алып үстүнө берердин алдында кооздоп койсо болот. Ал эми ким кандай жакшы көрсө. Кээде банан деле туруп калат эмеспи? Ооба, эзилип бараткан бананды эч качан ыргытпагыла. Көбү бизде карарып кетти, эзилип кетти деп таштап салат го. Ал негизи
мындай пайдалуу болот экен го, мындай Ооба. бышып кеткен Анан дайым эле монтип банандар. бир десерттерге, бананды көп десертке сахардын ордуна колдонушат. Ошон үчүн мен дайым айтарым, финик же банан бул сахардын ордуна бардык мындай десерттерге, выпечкаларга кошсоңор болот. Негизи мен окугам ошол кайсы ооруса, кайсы оору менен оорубаса да балдарга банан бере берсе болот экен. Мисалы ичип өтсө дагы ушундай жакшы Ич агардына пайда. ооба пайдалуу. Мына ушинтип туруп эле азыр биз бир аз мен мынтип тезирээк жалпайтып формасын аябай кооз болсун. Ушинтип туруп салып коебуз эми. Овсяный печенька деп сатып алабыз го, Духовканы алды карай ысытып алып, анан кийин салып коебуз 15 мүнөткө. Ал эми ал 15 мүнөттө печеньябыз бышкыча биз сонун закуска жасай коелу, Сиз кое берейин. Мен болсо көрсөтүп мен уже даярдап койгом. Мына, бизге биринчи эмне керек? Дайым айтарым, сары май. Бүт тамактарды сары майга жасагыла деп айтам. Сиз күйгүзүп, сары майдан салып, мен болсо эртерээк келип уже даярдап койгом, көргөзөйүн. Биздин эле баарыбыз билесиңер, баклажанды алабыз, мондай. Чоң бир баклажанды. Анан кийин алдыгара кесип даярдап койгом. Бул закусканын эң негизгиси бизге керек, мына көрсөтөйүн. Момундай күрүчтүн баракчалары деп кыргызча айтса болот го. Кагаздары деп. Момундай ачканда мындай болот. Эми буга бизге суу керек. Rice paper деп турат. Түрлөрү бар. Мындай. Тарелкага мындай. Бат эле бул деле. Суу. Анан кийин монтип эзип коет экен. Ооба, бир жок эле дегенде 1,5 мүнөттөн кылып. Анан бул азыр көрөсүңөр жумшарып калат. Ошол жумшарган кезде майды сала бериңиз, ысытып. Жумшаргандан кийин биз азыр көргөзөм кантип ооройбуз. Ошондой эле көргөзүп коеюн, бул начинкага чеснок, кичине кызыл перец, жашыл перец, туз менен, Тузду мен азыр мынтип коеюн. Сиз майды ысыткыча эзилгенден кийин доскага моле кадимки баклажанды бир аз туздап туруп, мындай оройбуз. Мындай оролот. Көрүнүп атабы? Жалгыз эле баклажан. Ооба, баклажан деле. Ушинтип ороп туруп, анан кийин мындай кылып бияка сиз карап туруңуз, ар бир жагынан аралаштырып туруш керек. Биз мурун жаңы жылга абдан даярданчубуз да. Анан анын баары эртеси күнү калат. Ысырап болот көп, анан кийин. Анан аякы жылдары мен убакытым деле тар болуп калды 4 бала менен. Анан биз мындай жөнөкөй бирок пайдалуу эле мындай тамактарды жасаганга аракет кылабыз. Жеңил, ашказанга, ич агарымга эч кандай. Эртеси күнү деле ал уже мындай эскирип кетет да. Мында кайра свежий жасаганы туура тамактынчы. Ошон үчүн биз конокко дагы барабыз. Ушул эң айтып атканыңыз туп-туура болуп эсептелинет. Ошон үчүн биз мисалы 1-2 салат жасайбыз. Балдар таттуу жакшы көргөн үчүн десерт жасайбыз, пирог, анан бир торт же сатып алабыз аны. Анан сатып албагыла, эмки жолу өзүңөр жасагыла. Менин сборниктеримди карап туруп. Анан мисалы индюкту бышырып же жар көп жасайбыз, же беш бармак деп коебу, же духовкага бышырабыз. Ошол мен дайым айта кетерим, духовка менен колдонсоңор аябай пайдалуу болот. Өзүңөрдүн ден соолугуңарга дагы бүт көп тамактарды ошого жасаш керек. Анан быйыл жылан жылы турбайбы? Ошого байланыштуу балыкты дагы жасагантабыз да. Балыктан духовкага балыкты бышырып, ошол эң оңой да. Тазалап туруп эле, баарын тазалап туруп, картошка менен. Ушул
бүт жыл бою аябай иштедик, баардыгы айтат телевизор көргөнгө убакыт болгон жок. айтпагыла. Ошол биздин ырчылардын концерттерин көрүп, бир аз суктанып. Эми мындай десем болот. Көп жасабай эле, мындай пробный кылып, силерге түшүнүктүү да, ушундай кызарта сонун кылып куурабыз. Анан кийин тарелкага кооздоп туруп беребиз. Ага чейин сиз аралаштыргыча мен айта коеюн. Баягы органический шоколад дебедимби? Сахары жок шоколадты эритебиз. Анан жана печенькага үстүнө кошуп койсо болот. Печенька Шылап коебуз, Мына көрсөңүз. О, сонун болуп бышып атыптыр, быша берсин. Мунун дагы даяр болуп калды баклажандарыбыз. Так, кылабыз. Ал анда эмесе мен ичине Бири-бирине мынтип жабышпашы мүмкүн жасап коеюн, көргөзүп. Жөн эле соуска, соевый соуска баарын кошуп коет экен, аралаштырып. Мынтип туруп, анан берердин алдында үстүнө мынтип коюп коебуз. Негизи азиялыктар эмне үчүн баягы курт организминде баардык вирустардан защищенный деп айтса болот да. Анткени алар ачуу эмелерди көп жешет. Могу чеснок деген бир да дары жанында турбайт. Ушу чеснокту күнүгө жесеңер, балдарыңарга да өзүңөргө да кантип берсе деген методдорум көп. Күнүгө өзүңөр да жесеңер аябай пайдалуу болот. Жүрөк ооруга да пайдалуу болот. Ар кайсы организмде бактерий, курт ар кандай эмелерден защита деп айтсам болот да. Мына ушинтип эле даярдап коебуз. Азыр алдыгыбыз курулса, бияка тизип туруп, соустан куюп, закускабыз даяр болот. Ага чейин печенькабыз бышып калат, шоколадтанышыбайбыз да, отурабыз, чай ичебиз. Кандай жөнөкөй, Бак эле. Баракчалардан могу менин күрүчтүн. Мен десерт дагы көп жасаган билем бар да. Мен алманы майда туурап туруп, ушуга эле камырдын ордуна ушуга ороп, начинка кылып, аны духовкага салып койсо, анда да сонун десерт болот. Майда кылып оройсуңар, муну эритесиңер, анан конвертик жасап, ортосуна алманы коюп, духовкага салсаңар да, ушундай бат эле 20 мүнөттө даяр болуп калат. Камыры жок эле, сахары жок. Ушундай десерттер. Дагы эмне орусо болот? Эми муну дагы ролл деп койсо болот. Муну жөн эле ушинтип туруп, сууга чылап туруп, анан жанакы ар кайсы каалаган кээ бирөө креветки жакшы көрөт, кээ бирөө балык, кээ бирөө жашылча жемиш, ошонун баарын ороп туруп эле сонун ролл кылып бере берсеңер, ушул күрүчтүн баракчалары аябай универсальный деп эсептелинет да. Камырдын ордуна Мен эч качан жасап көрбөптүрмүн. Эми мына келес дагы Аянын рецепттери деп туруп, жасап ушундай жасашым мүмкүн. Мынтип туруп тизебиз азыр. Ресторандагыдай кылып тизели. Мындай. Биздин соусубузду коюп, баягы азиатский бир закусочка болду деп эсептелинет. Мынтип. Эми ким ачуу жебейм десе, мунсуз Мына печеньябыз да даяр болуптур. Чыгаралы. колуңар күйбөйбү? Сейчас бияктан майлык алалы. Болду. Эми монтип карап, мына биздин тамактарыбыз 10 мүнөт болду го деми? 15. Эми 15 мүнөт деп айтып коет. Даяр мынакей. Азыр муздайт, анан чыгарып туруп, кооздоп көргөзөбүз. Бул эми органический шоколад, сахары жок. Монтип үстүнө шылап койсоңор. Мына ушинтип туруп эле коюп коебуз. Бул бир 5-10 мүнөт турат, катыйт, анан ушундай аябай ден соолукка зыяны жок, таттуу десерт болуп эсептелинет. Баары даяр болду. Сиз экөөбүз дегустация кылалы. Биринчиден меске кызыктуу момент. Мында ноз дейиңиз. Ачуу болсо, суу ичебиз артынан. Мен болсо мынтип туруп, остип коеюн. Баклажан жегенде деле мындай билинбейт экен да. Сонун, Азиатский, жанакы китайский кафелерде. Жасагандан кийин отметка кылып, комментарийлерди калтыргыла. Кандай болгон бизге жазып койгула. Комментарийде сөзсүз күтөбүз.
Эми ачуудан кийин таттууга өтөт деген бар го. ооба. Эми десертке өтөлү. Ысык тамак жегенден кийин таттуу менен бүтүрөлү. Алыңыз. Аябай сонун көрүнүшүн карасаңыз. Дүкөндөгү печеньялардан дагы сонун. Кандай экен? Эң сонун деп мен Эң өзүм эле сонун. айтсам болот. Эң сонун. Мына ушундай тамактарды 10-15 мүнөттө жасап, үй бүлөңөр менен рахаттанып, ден соолугуңардын начарлашына тоскоол берип, жаңы жылды тозгула. Биздин рецепттер силерге жардам берет деп ишенебиз. Ушундай жөнөкөй, бат, бирок ден соолугуңарга зыян эмес тамактарды жасап, биздин подкасттарды көрүп, бизге жазылып, комментарийлерди жазгыла бизге. Баарыңыздарды келе жаткан жаңы жылыңыздар менен. Жаңы жылыбыз сонун жылдардан болсун.